Чүй аймагы боюнча жалпысынан 500дөй майда суу топтолуучу жайлар бар. Алардын 60тайы атайын көлмө статусунда. Көлмөлөрдүн басымдуу бөлүгүндө балык уулоого болот. Маселен, Аларча суу куймасы бул жердин жалпы аянты 1625 гектарды түзүп, анын 100 гектары 2019-жылы Чүй Бишкек мергенчилик жана балык уулоочулар коомдук бирикмесине ижарага берилген. Ошол алган суу сактагычтын жалпы экологиялык абалына, андан сырткары ошол жерде баягы көлмөнү бизгиден ижаралган көлмөнү максаттуу пайдалануу милдетин ошол коомдук бирикме сактоого милдеттүү. Өз багытында мисалы балык кармоонун мисалы спорттук ишкыбоздук түрүнө гана жайылтууга деп алынган негизги келишимдин максаты. Бирок бизге жеткен маалыматтар боюнча ижарага алган тарап келишимдеги нормаларды карманбай, көлмөнүн тазалыгын сактабай жана ошондой эле мыйзамсыз балык уулоого жол берген. Бул боюнча биздин чыгармачылык топ 2019-жылдын ноябрь айында Кытайдан келген торлор менен мыйзамсыз көп көлөмдөгү балыктарды уулап жаткан жарандарды жеринен департаменттин кызматкерлери жана милиция менен биргеликте аныктаган. Сөзүбүз курулай болбош үчүн мисал келтирели. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз бул жакта Чүй облусунун аймагында жайгашкан Аларча суу сактагычынын жээгинде турабыз. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй бул жол тандабасы автоунаасынын айдоочусу жана башка анын жанындагы кишилер бул суу сактагычтан балыктарды кармап илип жаткан жеринен ошо балык департаментинин кызматкерлери кармап калышкан жана бул жака аймактык милиция кызматкерлерине чакырышкан. Маалымат катары айта кете турган болсок, мыйзамсыз балык уулоо боюнча 2020-жылдын аралыгында департаменттин адистери тарабынан республиканын аймагында 35 рейдтик иш-чара жүргүзүлүп, анын 2си дал ушул Аларча суу куймасында болгон. Бул көлмөдө балыктар мыйзамсыз көп көлөмдө кармалгандыгынан сырткары экологиялык абал, тазалыгы да көңүл сыртында калбайт. Бул кадрлар көлмөнүн бүгүнкү күндөгү абалынан. Мыйзамсыз балык уулоо жана экологиялык маселе турган жерде келишим сөзсүз түрдө бузулаарын департаменттен билдиришти. Бир тараптуу келишим, эгер бул биринчиси максатсыз пайдаланган учурда келишимди бир тараптуу бузганга бизге мыйзам жол берет. Андан сырткары дагы бул субаренда деп коебуз, өзү бизден келишимди алып, кайра башка бир үчүнчү тарапка келишимди негизде берсе, бул дагы да мыйзам жол бербейт. Андан сырткары санитардык абалын начарлаткан, экологиялык жактан абалын начарлаткан учурда дагы биз келишимди жокко чыгара алабыз. Андан сырткары финансылык маселесинде акча каражатын, эгер келишимде көрсөтүлгөн акча каражатын төлөбөсө, келишимди жокко чыгарганга биздин толук укугубуз бар. Албетте биз эгер экологиялык жактан шарттар бузула турган болсо, биз келишимди жокко чыгарганга даярбыз. Көлмөнүн тазалыгы жана башка маселе боюнча тийиштүү тараптар чара колдонушат. Ал эми республика боюнча дебесек да, Чүй аймагында көлмөлөрдүн тазалыгын, мыйзамсыз балыктардын кармалышын жана ушул сыяктуу маселелер боюнча көзөмөл жүргүзө турган тараптарда штаттык бирдик аз болгондугуна байланыштуу ыкчам иш алып барууга кол жетпейт. Антсе да маал менен рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп, колдон келишинче аракеттер жүрүп жаткандыгын департаменттен билдиришти. Сокулук районундагы спорт залынан окуучу кыздын асынып турган абалда жансыз денеси табылды. Маркум Фрунзе айылындагы номер 1 орто мектепте окуган. Окуя 23 февралда болгон. Маалыматты райондук билим берүү бөлүмү тастыктады. Маалыматтар боюнча маркум иниси менен 74 жаштагы чоң энесинин колунда тарбияланган. Апасы өз алдынча турмуш куруп кетип, жакында кайра кайтып келгенинде маркум менен апасынын ортосунда келишпестиктер болгон. Мектеп окуучусу айылдагы жеке спорт залына барып, ал жерде машыгып жүргөн. Кызматкерлердин айтымында, ал ошол күнү залдын ачкычын сурап, жалгыз калганы белгилүү болгон. Кечинде саат 18:00 анын асылган денесин табышкан. Ал тарбиялуу, үлгүлүү кыз болгондугу үчүн ага ишенип, ачкычтарды беришкен деген маалыматтар бар.
Өзгөндө жол кырсыгынан 2 жаш жигит каза болду. Окуя 24 февралда саат 19:45 чамасында Бишкек-Ош унаа жолунун 624-чакырымында болуп, анда 1963-жылы туулган Кара Суу районунун тургуну өзүнүн Volvo унаасы менен Бишкекти көздөй бара жатып, каршы тилкеге чыккан Өзгөн районунун 2001-жылы туулган тургуну айдап бара жаткан ВАЗ унаасы менен кагышкан. Кырсыктын кесепетинен ВАЗ унаасынын айдоочусу жана жүргүнчүлөр, Өзгөн районунун тургундары 1999 жана 2002-жылы туулган жарандар алган жаракатынан улам Өзгөн аймактык ооруканасына жеткирилген. Бирок унаанын айдоочусу менен бир жүргүнчү ооруканада каза болушкан. Ошто 55 жаштагы аялды тоноп, андан кийин өлтүрүүгө шектелген 2 жигит кармалды. Маалыматка ылайык, 27 февраль эртең мененки саат 7-лер чамасында Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө Кара Суу шаарынын 55 жаштагы тургуну курч буюмдан денесине жаракат алып, ооруканага жеткирилгендиги маалымдалган. Текшерүүлөрдүн жүрүшүндө 27 февраль күнү саат эртең мененки 5-тер чамасында белгисиз 2 адам беттерин жаап алып, жабырлануучунун үйүнө кирип, жаткан жеринен таяк менен уруп, андан соң бычак сайышып, бөлмөдө турган темир сейфти алып качып кетишкен. Ал эми жабырлануучу Кара Суу райондук ооруканасына жеткирилип, 3 сааттан кийин каза болгон. Бул факт Жазык кодексинин 130-беренеси адам өлтүрүү боюнча катталып, тергөө иштери уланууда. 27 февраль күнү Ош шаарында Калашников үлгүсүндөгү автоматты сатууга аракет кылган адам кармалды. Бул тууралуу Ош милициясынан кабарлашты. Маалыматка караганда, түзүмдүн криминалдык милиция кызматы тарабынан белгисиз жаран ок атуучу куралды сатып алууга кардар издеп жатканы тууралуу ыкчам маалымат алынган. Иликтөө иштеринин натыйжасында ал Ош шаарынын 1976-жылы туулган тургуну, мурда 2 жолу соттолгон жаран экени анык болду. Милиция кызматкерлери кардар катары ал куралдын баасын сураганда 50 000 сомдон кем эмес акчага баалаган жана мунун негизинде криминалдык милиция кызматы тарабынан сатуучу кармалып, мыйзамсыз курал жаракты сактоо жана сатуу боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Алынган автомат АК-103 үлгүсүндөгү 7,62 мм калибрдагы автомат болуп чыкты. Ош району 28 февралдан 1 мартка караган түнү Ошто милициянын кайгыл кызматынын кызматтык унаасы менен жеңил унаа кагышты. Күбөлөрдүн айтымында кырсык саат 1:30 чамасында болгон. Кайгыл кызматынын айдоочусу катуу ылдамдыкта келип, негизги жолдун оң тарабынан сол тарабына бурулуп жаткан айдоочунун унаасын сүзүп кеткен. Ошол учурда кайгылуучулардын кызматтык унаасында кошумча үн чыгаруучу жабдыгы өчүк болгон делинет. Кайгыл кызматынын басма сөз кызматы билдиргендей, учурда бул факт боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Assalomu alaykum. Mana Osh Bishkek yo'li O'zgan shaharining sentri. Bozor masjidi. Bugun masjidimizga yana bir mashina kirib ketdi. Ал эми бул окуяда 28 февраль күнү эртең менен саат 6:30 чамасында катталып, Өзгөн шаарындагы унаа кырсыктан улам адам өмүрү кыйылды. Бул маалыматты Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынан тастыкташты. Маалыматка караганда, Өзгөн шаарынын Мирза Рахимов жана Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде Ноокат районунун 1992-жылы туулган тургуну Toyota Esima үлгүсүндөгү унаасын Бишкек шаарынан Ноокат районуна карай башкарып бара жатып, жол четинде жайгашкан мечиттин коросун сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен унаанын айдоочусу жана бир нече жүргүнчүсү Өзгөн аймактык ооруканасына кайрылышкан. Ал эми жүргүнчүлөрдүн бири Ноокат районунун 1999-жылы туулган тургуну. Ал алган жаракатынан улам оорукананын жандандыруу бөлүмүнө каза болгон.